Уюткулуу улуу журтубузга ташка тамга баскандай белгилүү Залкара манасчы Сагынбай Орозбак уулунун 150 жылдыгына карата Ат Баш районундагы Терек суу айылынын Анвар Чортеков атындагы орто мектебинде манас таануу, тарых жана адабият аттуу кароо сынагы болуп өттү. Cemil bolu boyulup, nummaşalı taytoru, bizim çevirdim boyunda, dili götü tanrılar, boşunun arap dursan hoş olur, 30 buldan sonunda, atanın böyle. Kurdun kim? Kırız! Kur'an'ın kim? Manas! Tegir oğlu! Manas! Gündün nuru! Manas! Kırgız ruhu! Manas! Cerdegen cerim! Hoş geldiniz! Бул аталган иш-чарага Ат Баш районунун мамлекеттик администрация башчысынын орун басары Дүйшеналиева Ажаркүл, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Жылдыз Мусабекова жана Саякбай Манас жер аралык фондунун президенти Саматбек Ибраев, экс-маданият министри, филология илимдеринин кандидаты Камила Талиева, филология илимдеринин доктору, профессор, белгилүү манастануучу Жылдыз Орозобекова, Манастануу көрсөтүүсүнүн автору, Баластан каналынын продюсери сүйүктүү эжекебиз Кундузаманова жана белгилүү манасчылар Рыспай Исаков, Улан Исмаилов, Тилек Асановдор катышты. Кароо сынакка жалпысынан Ат Баш району боюнча 21 мектептен келген 250ден ашык окуучу катышып, берилген тесттер аркылуу өздөрүнүн билимин сынай алышты. Биздин максатыбыз ушу Манас эпосун окуучулардын арасында жайылтуу, Манастагы идеологияны окуучуларыбыздын түшүнүгүнө бир сиңирүү деген максаттарды алдыга койгонбуз. Манас эпосунда болгон 7 осуятыбыз белгилеп кеткен. Дайыма ушу 7 осуят боюнча биз дагы мектепте көптөгөн иш-чараларды алып барып атабыз. Бул жолку карашынак өзгөчөлүгү башка мурунку караганда тарых, адабият сабактарынын суроолору кошулду. Жана ошондой эле жалпы бул жерде 21 мектептен ар бир тайпадан 7ден окуучу, 1ден мугалим, 8ден жалпы 8 өкүл келип катышып атат. Окуучулар абдан жогорку деңгээлде өтүп жатат. Баардык келген катышууларга, конокторго ыраазычылык билдиребиз. Ушундай ылайым, ушундай иш-чаралар, ушундай кароо сынактар өтө берсин демекчибиз. Мындан тышкары тесттеги суроолорго жооп берип, эң көп упай топтоп, алдыга озуп чыккан тайпалар арасында кайрадан таймаш өтүп, алдыңкы орунду багындырган командалар кубок, медаль, китеп жана көптөгөн кызыктыруучу сыйлыктар менен сыйланышты. Бүгүн Ат Баш жергесинде коомдук телерадио компания менен биргеликте биздин Саякбай Манасчы эл аралык коому Манастануу телетаймашын башталышы этабын өткөзүп атышат. Бул телетаймашка 21 мектеп катышып атат. Бул жерде биз бүгүнкү күндө ушул Ат Баш районунун мектеп окуучуларынын ушу Манасты ушунчалык терең сүйө тургандыгын баамдап атабыз. Бул Ат Баш районунун окуучулары ушул республикалык таймашта өтө бир жакшы байгелүү орундарга жетишет деген үмүтүбүз бар. Ошону менен бирге бул аталган мектеп бир гана Манастануу сынагы менен чектелип калбастан Манаска кызыккан жаш балдар кыздарды да тарбиялап келет. Ой,
Karan vurgundu, beni kalmasan gündü. Kazandan aslarım öldürdüğün aytaydı. Al ki görüşe karam. Mından gördüm sabonu, albay kolbay götürüm. Andan gördüm talonu, çığlıkta koç karam taram. Mından gördüm kavunu, çoğastan düştü götürdü. Kaçkandığım aytaydı. Manastano boyunca şu keyinki 5 yıldan beri bizdin rayonubuzda jakşı işler bolup kele jatat. Jıl sayın ar bir mektepte jеңип alganına jaraşa kesek menen ошол mektepte daima manastano ötkөрүlüp kele jatat. Bizdin mekteptin okuçulары aktivdүү katışıp şu mekteptin mugalime Kovançbek kızı Aydaydın jetekçiligi menen ökөбүз kеңешип, şol mektepтерге барып, астыңкы орунду берелekпиz, мактангансып коелук. Акмоюнда болгон, Жаналиев мектебинде, Кысылтуу мектебинде алдыңкы орундарды алып жүрөбүз. 3 жылы Саякбай Манасчынын варианты боюнча өткөрсөк, быйыл Сагынбай Манасчынын 150 жылдыгына карата 2 жылдан бери Улуу океандай чалкыган çoğun manasçыбыздын варианты боюнча şu konkurslar ötkөрүлүп жатат. Биздин мектепте азыркы учурда астыңкы 4 команда финалга чыгып, калгандары тест боюнча şu алдыңкы орундарды алат деп деген ишенич бар. Манасты жайылтууда өз салымдарын кошуп, Манас дегенде ичкен ашын жерге койгон конокторго атайын Ат баш райондук мамлекеттик администрациясы тарабынан ардак грамоталар тапшырылды. Manastano intellektualдык таймашы быйыл 6-чы жылы уюштулат Кытай буюрса. Ошондон бери жерлерде ушул тууралуу сөздөр болуп, кызуу талкуулар болуп, майдасынан чоңуна чейин кеп кылып калып аткандыгынын дагы бир далили мына бул Ат башы жергесинде жыл сайын салттуу түргө айланып өткөрүлүп калган өз алдынча ички райондук таймаштар болуп атат. Атайын республикадан чакыртып алып, андан сырткары эле өздөрүнчө таймаш кылып, ошого бир сыйра даярдык кылып алып атышат. Мунун өзү жакшы жишана деп ойлойм. Бул да болсо мөмөнү көрүп мөмө бошат дегенде ушул Ат башы жергесинен мыкты балдар чыгып келатат. Ушул улуу жолдун учугун алып кетип турган. Алсак Нурбек, Талантбек, Бексултан Имашев, Чыңгыз Болотбеков сыяктуу мыкты жаштарыбыз чыгып келатат. Ал эми окуучулар арасында Манас ааламына сүңгүп кирип, барган сайын элибиздин руханий байлыгы болгон Манас эпосун үйрөнүүгө умтулган жаштарыбыз жыл санап өсүп келүүдө. Tulzagan dağarla gel, tutuşundan belli, tuyatıyken tuyağa.